андан кийин кана кыскача өзүңөрдүн варианттарыңарды айткылачы. Жалпысынан айтканда биздин оюбузда согуш болбойт го дейбиз. Силерге жөн эле спектакль эмес, натыйжа керек да. ызычуу чыгарыш үчүн шаардын ар кайсы бөлүгүнөн атышуу болушу керек. Андан кийин биздин кишилер махаллядан жаштарды чогултуп борборго алып чыгышат. Андан кийин кыргыздарга Ошто хана болгондун көрсөтүш үчүн алар бир аз ызычуу чыгарышат. Тактап айтканда кантип ызычуу чыгарышат? Эми бир аз асманга атышат, бир нерсе кыргызды сабышат. Силер апрелде жасагандай бир-эки имаратты машиналарды өртөшөт. адамдар өлбөйбү? Ага мен кепилдик бере албайм. Силер билесиңер да, жыйылган калың элди башкаруу кыйын болуп калат. Ха. Макул, Роза Исаковна эмне? Адамдын өмүрү эч нерсени чечпейт. Туугандары ыйлап калат. Кала берет, кийин биз компенсация төлөйбүз, тынчытабыз. Бирок референдумдан кийин эң негизгиси азыр референдумду өткөрүү. Албетте, бул спектаклдин баарын эмне үчүн даярдап жатабыз? Уланта бериңиз. Кадыржан, сиз бизге керектүү натыйжа болот деп кепилдик бере аласызбы? Сиз кыргыздардын Оштон массалык түрдө качышы жөнүндө айтып жатасызбы? Ооба, албетте, бирок эки шартым бар. Кандай шарт? Биринчиден, алдын ала курсанды Оштон кайсыл бир жакка алып кетесиңер. Болбосо ал биздин тоюбузду топон кылат. Ал өтө эле бушат. Эми ал жагынан камсына, Асановду Бишкекке алып кетебиз. Керек болсо, балким ИИМдин өзүнө орунбасар эмне? Экинчиден, күч структураларына тынч жүргөн адамдарды, башкача айтканда, биздин адамдарды ачпоого, аларга ок чыгарбоого буйрук бересиңер. Алар биздин ортобузга жөн гана токмо болуп берсин. Андан ары биз бул план боюнча кетип карагыла. Бул жерге баарыбыз кол койгонбуз. Сиз эми түштүктө өзүңүзгө хан ордо курайын деп жатасызбы, Өмүрбек Чиркешевич? Башкача айтпады беле? Сизди автономиялуу областын губернаторлугуна деп. Ал эми бул жерге автономиялуу республиканын президенти деп жазыпсыз го? Республикабы же областбы, силерге кандай айырмасы бар? Эң негизгиси автономияда. Биз көппүз да. Макул, муну чечсе болот. Ал эми тилдин статусу боюнча мен айта албайм. Балким автономиянын гана расмий кылсак кантет? Биз деле ошондой эле болсо дейбиз. Картаны карасаңыз, Алмаз Сашенович. Мен де карап жатам. Көптүк кылбайбы, Кадыржан ака? Ой, жок. Биз өзбектер 60%дан көп жашаган гана аймакты алдык. Ош, Кара суу, Өзгөн, Сузак жана Базар Коргон. Биз жада калса ноокатты киргизген жокпуз. Макул, эми бул чечиле турган маселе экен. Курал жарактан кандайсыңар? Жардам керекпи? Апрелден кийин бизде дагы анча-мынча бар. Бул жөнүндө Өмүрбек Чиркешевич айтып берсин. Ага Ош тийип жатпайбы? Айта бериңиз, Өмүрбек Чиркешевич. Жалпысында бул боюнча бардыгы жайында. Мен анча-мынчасын адамдарга тараттым. Дагы таратабыз. Силерде деги эмне бар? Курал жаракпы, автоматпы же эмне? Албетте негизинде калаштар болжол менен шаар боюнча 600 дагы СВД граната миналары, андан тышкары биздин кишилердин бардыгында курал жарактар бар. Алардын баары эле мергенчилер да. Силер эмне согушка даярдангансыңарбы? Мунун баары бийликти басып алганга жетет да. Мына биз болгон 200 мылтык колдонгонбуз. Жетиштүү эле болду.
силер деле апрелде бак кайра каршы ок чыгарарын билген жоксуңарбы? Ооба, анысы да бар. А силерде Жалал-Абад бул жагынан кандай? Силер деле 14-түндө аттыңар го. Өт болчу. Асылбек Аяш укам өзүнүн акмандыктарын такыр эле курал жараксыз алып келиптир да. Өзүбүздүн балдар менен аларга жардам берүүгө туура келди. Курал жарак менен. Биз болбосок силер эбак түштүктү алдырып жибермексиңер. Алар силерди угушпайт да. Ооба, блять, ошондой болду. Эми баары башкача болот. Баарын эле макулдашкандай болдук го, убактысын тактап алгакчы. Болушунча 27-сине жакын болсун. Референдумду токтотуп коюуга мүмкүн болбогондой кылыш керек. Көпкө эмес, 1-2 күндөн ашык убакытка созулбаш керек. Анда референдумга жакын деп чечтик да. Бирок так датасы сыр бойдон калсын. Жакшы, анда Кудай бул колдосун. Баштагыла. Өмүрбек Чиркешевич. Кандай деп жергиликтүү кыргыздар силерге каршылык көргөзбөйбү? Куралсыз алар эч нерсе кыла алышпайт. Баса биздикилерге психология жактан таасир беришибиз керек. Биздин жаштардын кыргыздарга болгон жек көрүү сезимин ойготушубуз керек. Мен ортук кыргыздарга айтып жатам. Ал жерде биздин кишилер да бар. Бак сошко барганда Рустамовдун балдары бизге аябай жакшы жардам бербедиби? Ошолор акырындык менен сенин өзбектериңди титирете баштайт. Ал силер болсо жерлерде иштегиле. Кыргыздар силерди басмарлап жатышат деп айткыла. Же болбосо мунун баарын алар кылып жатат дегиле кыргыздар. Мелисти силер өзүңөр колго аласыңар да. Ушинтип сүйлөштүкпү? Дагы бир тактап ала турган нерсе, кантип байланыштырабыз? Байланыш жөнүндө ушул учурдан баштап үн катмай жок. Мен менен да, Өмүке менен да эч кандай байланыш болбосун. Өзүңөрдүн ишиңерди жасагыла. Силер баштаганда Кеңешбек силерди өзү табат. Ал боюнча долбоорлорго жетекчилик кылат.